Социалдык тармакта жеңил насыя сунуштаган күмөндүү аккаунттарга көзүңүз түшүп жатабы? Алар сиз жазган пост же болбосо бөлүшкөн маалыматтарыңызга комментарий калтырып жатканын байкап жатасызбы? Биздин редакция ушул сыяктуу насыя сунуштаган бир нече аккаунттарды карап чыкты. Алардын баарында кантип онлайн насыя алса боло турганы боюнча сунуштар жазылган. Мисалы, Facebook'та Just аттуу колдонуучу өзүн улуттук банктын директору деп атап, каалаган суммадагы арзан насыя сунуштаган. Андагы шилтемени басканыңызда кандайдыр бир WhatsApp группага туш болосуз. Ал жакта +229 95 55 63 46 номери көрсөтүлгөн. Бирок бул номердеги код Бенин Республикасына таандык. Ал Африканын батыш бөлүгүндө жайгашкан. Насыя сунуштаган аккаунттун 48 досу жана 13 катталуучусу бар. Ал эми туулган жылы 2000-жыл деп көрсөтүлгөн. Мындай насыя сунуштагандар соц тармактарда, мессенджерлерде ондоп саналат. Алардын баарында бирдей эреже, текст жана кандайдыр бир шилтеме, анан номер берилет. Алар сунуштаган шилтемени басканыңызда чатка кошулуу сунушталат. Аны улам жаңылап бассаңыз, улам башка сүрөттөр менен аттар чыгат. Дерлик алардын баарында. Сиздин кредиттик тарыхыңыз начарбы? Биз сизге 200 миңден миллионго чейин кредитти тез арада күрөөгө коюусуз жана алдын ала төлөмсүз, жогорку пайыздык макулдук менен алууга жардам беребиз. Сизге каалаган суммада жана каалаган максатта микрокредит беребиз. Кепилдик 100% деген маалыматтар жана алар чет өлкөлүк жарандардын аты жөнү сүрөтү менен жазылган, кыргызча жайгаштырылат. Бирок бул шулуундардын аракети. Алар жиберген шилтемеси менен сиздин жеке маалыматтарыңызды алууга аракет кылышат. Эгерде сиз шулуундардын курмандыгы болуп калсаңыз, эмне кылууңуз керек? Дароо укук коргоо органдарына, ошондой эле карталарыңызды блоктоо үчүн банкка кайрылууңуз керек. Банк карталарды блоктоп, жаңыларын кайра чыгарат. Микрокредиттерди берүү боюнча онлайн сервистер боюнча банктык тиркемеде өзүңүздүн жеке эсебиңиздин паролдорун сөзсүз түрдө өзгөртүңүз. Алдамчылар сиздин артыңыздан жасалма насыя албаганына ынануу үчүн кредиттик отчетуңузду квартал сайын текшериңиз. Маалыматтарыңызды каржылык алдамчылардан коргоо үчүн жөнөкөй коопсуздук эрежелерин сактаңыз. Мисалы, сизге жеңилдетилген шартта банк кредиттерин же жеңилдетилген насыя сунуштаган ортомчуларга ишенбеңиз. Насыя алуу үчүн акчалай сыйлык бербеңиз. Булар шылуундар. Насыяларды жана микрокредиттерди алуу үчүн түздөн-түз банктарга же чакан финансылык уюмдарга кайрылыңыз. Бирок кандай гана насыя болбосун, бул чоң жоопкерчилик экенин унутпаңыз. WhatsApp, Telegram жана башка мессенджерлер аркылуу өзүңүз жана картаңыз тууралуу маалыматты үчүнчү жактарга өткөрүп бербеңиз. Ага сыр сөздөр, логиндер, коддор жана башка жеке маалыматтар кирет. Социалдык тармактарга өзүңүздүн инсандыгыңыздын, документтериңиздин жана төлөм карталарыңыздын сүрөттөрүн жайгаштырбаңыз. Эсиңизде болсун, банктар сиздин жеке маалыматыңызды билүү үчүн биринчи чалышпайт жана мессенджер аркылуу жазбайт. Анданда алар ортомчулук кызматтарды сунуштабайт. Вирустар, шпиондук программалар болушу мүмкүн болгон бейтааныш адамдардан колдонмолорун жүктөп албаңыз же үчүнчү жактарга түзмөгүңүздү алыстан башкарууга уруксаат бербеңиз. Бул сыяктуу фишинг шилтемелерди баспаңыз. Демек, соц тармактардагы күмөндүү аккаунттардагы онлайн насыялар бул интернет-фишинг, шылуундардын аракети. Абайлаңыз жана жалган маалыматтарга ишенбеңиз.